наш прибор, веб-камера Logitech S920. Достук өткөрмө бекетинде өкмөттөн атайын техникалык жабдууларды сатып алуу каралган. Бирок ага чейин бейөкмөт уюмдар менен кызматташуунун алкагында кошумча техникалар келтирилди. Мында 6 компьютердик жабдуу, 8 видео байкоочу, анан 16 паспорт текшерүүчү аппараттар бар. 3 режимде бизде көрсөтүп берет. Инфракызыл, ак жарык, ошондой эле көзгө көрүнбөгөн герб, башка ультрафиолет менен көрүнчү гана гербтерди бизге көрсөтүп берет да бул приборчу. Эми бул техникалык жабдуулар жаңы көзөмөл кабиналарына орнотулат. Учурда Өзбекстан мамлекетине чыгуучу 9, ал эми Кыргызстанга кирүү үчүн паспорт текшерген 7 кабина бар. Алардын жалпы санын 29га жеткирүү менен кезек күтүүлөрдү жоюу каралган. Маселен, документтерди текшерүүчү бул кабинанын курулуш иштери дээрлик аяктап калган. Эми алынып келинген жаңы техникалар орнотулса, жумуш толугу менен башталат. Ошондо жалпы бул жердеги 8 адис бирден кишини ар мүнөт сайын текшерип өткөрүүсү каралган. Бирок документ текшерүүчү жайлар көбөйгөнү менен чек арада узакка созулган кезек күтүү толугу менен жоюлбайт. Себеби өткөрмө бекет 8000 адам өтүүгө ыңгайланышып курулган. А бирок бир сутка ичинде 12-13 миңден ашуун адам өтүп жатат. Айрыкча Кыргызстандын базарларында дүң соода болгон күндөрү адамдар көбөйөт. Ошондуктан алдыда чек ара тилкесин дагы кеңейтүү маселеси турат. Өзгөр билесиңерти, Кыргыз мамлекети бажы биримдигине киргенден баштап, ошо бажы биримдигинин жана талаптары бар. Ошол талаптарды аткаруу максатында жакын арада ушу достук көзөмөл өткөргөн жай толук кандуу реконструкциядан өткөрүлөт. Бул жерге жана ошо заманга ылайыктуу, ошо заманбап көзөмөл өткөргөн жай салынат. Чек ара башкармалыгынан кошумчалашкандай, өткөрмө бекетинин айланасындагы үйлөрдү сатып алуу процесси аяктап калды. Бирок азырынча өткөрмө бекет кайсы жылы толугу менен реконструкцияланып бүтөөрү анык болбой турат. Белгилей кетсек, бекеттеги кезек күткөндөр боюнча даттануулар өкмөт башчыга жетип, өткөн жума вице-премьер-министр Жеңиш Разаков абал менен таанышып, тийиштүү тапшырмаларды берип кеткен болчу. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.